Саламатсыздарбы, бүгүнкү биздин сабагыбыз башталмакчы. Бул сабакта биз өткөнкү сабакта айтып кеткен даректүү тасмалардын ошол максаты жөнүндө айтып кеткен болчумун. Өз тажрыйбам менен бөлүшүп, ошол салыштыруу жасаганбыз. Мен өзүмдүн биринчи тарткан тасмам жөнүндө силерге кыскача айтып бергем. Ошондой эле башка мамлекеттеги студенттин тарткан тасмасы жөнүндө да кыскача маалымат айтып кеткен болчумун. Бүгүн дагы биз ошол тасмалар жөнүндө айтып, алардын максаты чынында ошол тасмалар аркылуу эмнелерди биз өзүбүзгө алабыз, жөнөкөй көрүүчүлөр кандай пайда ала алат, тасмалар аркылуу биз режиссерлор кандай өзүбүздү мындай кандайдыр бир кыйнап жүргөн, балким бир кыйнап жүргөн нерселерди, көйгөйлөрдү биз кантип көрсөтө алабыз. Мына өзүмдүн тарткан тасмаларым жөнүндө дагы силерге айтып бермекчимин. Ошол негизи өз тажрыйбаң менен бөлүшкөндө, ошондо гана менин оюмча көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы кызык болот. Өзүң тажрыйбаң менен бөлүшүп айтып бергендечи. Себеп дегенде биз азыр деген социалдык тармактарда, интернеттер баракчаларында бүт керектүү маалыматтын баарын окуп алсак болот. Википедия деген бар, ал жерде ошол даректүү тасма эмне деген десеңер дагы ошол жерде кирген. Бирок сен ошол өзүң тартып, өзүңдүн тажрыйбаң менен бөлүшүп, өзүң ошол тарткандан кийин, ар бир тарткан тасмаңды тартып өткөндөн кийин кандайдыр бир өзүңө керектүү, пайдалуу нерселерди аласың. Ошондой эле керек эмес нерселерди дагы түшүнүп, ошол бир катачылыктарды дагы кийинки тасмаңда катачылык кетирбегенге аракет кыласың да. Мына ошон үчүн бүгүнкү ошол биздин өзүбүздүн темабызда даректүү тасмалардын максаты жана ошол өзүмдүн ошол экинчи тарткан тасмам тууралуу да силерге айтып берем. Ошол тасманын максаты эмне болгон? Ошол тасма аркылуу мен эмнени айтайын дегенмин? Ошол эмне үчүн ушул теманы тандап алдым? Эмне үчүн ушул каарман менен иштештим? Кандай иштештим? Мына ошолор жөнүндө айтып берем. Негизи кийинки сабактарыбыздын баардыгы ошол мен өзүмдүн тарткан тасмаларым жана башка биздин көрүнүктүү режиссерлор тарткан тасмалары жөнүндө сүйлөшүп, ал тасмалардын тартылган тасмалардын окуялары болгон бир өзүнчө бир өздөрүнүн айта турган ойлору дагы болот. Негизи ошол 2011-жылы мен мурунку айтып кеткен тасмам өмүр бешиги деген тасманы 2013-жылы тартканмын студенттик кезде. Ал эми даректүү тасма болсо бул өзүмдүн биринчи кандай десем окууну бүткөндөн кийинки 2010-жылы мен окууну аяктап бүтүргөм. Окууну бүтүргөндөн кийинки өзүмдүн мындай даректүү тасмам болуп эсептелинет. Тасманын аты бул даректүү тасма Меккеге карай жол деп аталат да. Анан бул Меккеге карай жол тасмасы тартканда бунун идеясы эмне жөнүндө? Меккеге карай жол деп атын атаганда эле баары ойлошот Меккеге карай жол, Меккеге барган киши жөнүндөбү же Мекке жөнүндөбү депчи. Жок, ошол темасы дагы эмнеге ушундай аталып калган, бул жөнүндө дагы айтып берем силерге. Бул негизи бул тасманы тартканга мындай эмне үчүн ушул тасманы да тартып калдым? Мен ошол көп жаңылыктарды көрөбүз баарыбыз, жумуштан кийин келгенде ошол мен жаңылыктарды көрүп калып, ошол жаңылыктарда айтылып калды ушул Баткен областына караштуу ушул Кадамжай районунда, Алга айылында 80 жаштагы Сулайман ата өзүн Меккеге барам деп каражат топтоп жүргөн экен. Анан ошол каражатты топтоп жүрүп, бирок Меккеге барбай калыптыр деп көрсөтүп атат. Анан мага кызык болуп калды. Кандайча баардыгы эле азыркы кезде баардыгы ошол Меккеге баргысы келет, бул киши Меккеге барбай ошол каражатын башка нерсеге мындай коротуптур десе таң калыштуу болду. Анан интервью алып атат да, карасам аябай мындай акылдуу, мындай жылдыздуу ата экен да. Анан ошол ата өзү
интервью берип атыптыр. Интервьюда айтты, ошол мен эстелик тургуздум өзүмдүн жердештериме арнап. Ошол эстеликте атайын ошол 1941-45 жылы согушка барып кайтпай калган жердештериме арнап эстелик тургуздум. Ошондой эле Афган согушуна катышкан жердештерибизге арнап ушул эстеликти тургуздук. Ошол Меккеге кете турган каражаттын баарын ушул эстеликке кетирдим деп анан эстеликти көрсөтүп атат да. Сонун ошол алга айылында өзүнчө бир сонун эстелик тургузуп, баласы экөө бүт баарын жасап, анан күнүгө ошол эстеликке келип карап, тазалап, карап кетип турат экен. Жана ошондой эле кечиндеси келип алып, тиги жарыкты жандырып кетет экен. Атайын ошол бир жарык берүүчү лампочкаларды да коюптур, жарык болуп турсун депчи. Ошондуктан мени аябай таң калтырып, ушул кишини табышым керек, ушул киши жөнүндө тартсам болот экен, кызыктуу карман экен деп өзүмө ишенип калып, ошол кийинки күнү эле ошол кишинин, Сулайман атанын издеп баштадым. Издеп телефондорун таптым. Анан ошол чалып, өзүнөн уруксат алып, макул кел деди. Анан барып таанышып келейин деп таанышайын дедим. Анан жазып баштадым да, өзүнчө бир кичинекей ошол бир сценарий жазып койгонбуз. Мен айткан болчумун, мындай атайын сценарий жазылбайт деп, атайын бир өзү каражат табыш үчүн же бирөө кызыгыш үчүн ошол сага каражат таап бергенге же башка жактан техника тапканга сен кичинекей бир сценарий жазышың керек. Орусча айтканда бул ошол заявка деп коет да. Сен ким жөнүндө тартасың? Ал киши эмне жумуш аткарды? Сенин түпкү максатың эмне бул тасмада? Деп ошол мен өзүмө бир 3 барактык ошол кириш сөз жазып чыкканмын. Сулайман ата жөнүндө изилдеп, өзүнөн сурап телефондон. Анан өзүңдүн ошол түпкү максатың эмне деген жерде мен жазган болчумун. Мындай азыркы кезде мындай кишилер жок. Ушундай кишилер бизди мындай дүйнөнү кармап турат деп айттым да. Себеп дегенде бул киши өзү ушул мындай көп деле каражаты жок, бай деле киши эмес, бирок ошол топтоп жүргөн өзүнүн каражатына ушундай эстелик тургузуп, өзүнүн жердештерин дайыма эстеп жүрсүн деп, ушул тарыхыбызды унутпагыла деп, биздин келечек муунга мындай бир жол көрсөтүп атканы менин оюмча бул чоң, аябай эбегейсиз бир чоң салым кошту деп айтат элем да. Ошондуктан мен чынында аябай сыймыктандым, ушундай кишилер бар экен деп. Ошол мен өзүмдүн түпкү максаты деген жерде, фильмдин максаты дегенде мына ошол жогоруда айткан саптарды кагаз түрүнө жазып берген болчумун. Андан кийин ошол биз тартып баштадык. 9 май күнү эмес, 8 май күнү Баткен облусуна бардык, Кадамжай районуна, ошол Алга айылына барып, Сулайман ата менен таанышып, таанышканда дагы бизди ошол, эгерде ошол тасманы көрө турган болсоңор, мен бул дагы ошол интернет булактарынан тапсаңыздар болот. Ошол жерден Меккеге карай жол даректүү тасма деп жазсаңыздар сөзсүз түрдө чыгат. Ошол жерде дагы бар да, эң аягындагы фильм бүтүп атканда кадр бар да, общий план менен тартылган. Сулайман ата отургучта ошо эстеликтин жанында отурат да. Мына ошондой отуруп бизди күтүп алганда, мен машинадан түшүп, монтип карасам, отурат да, аксакал, бою узун, аябай мындай сулуу. Анан биз менен учурашып келип, анан кичине сүрдөп кеттим. Биз менен сүйлөшүп, аябай мындай, кандай десем, өзү дагы бизди көрүп сүйүнүп келгенибизге бактылуу болуп, анан баарлашып сүйлөшүп баштадык. Анан ошол эстеликти тургузгандан бери ушул Алга айылында ошол атайын өзүнүн бир борбор сыяктуу жер экен да, ошол центр деп коюшат, борбору, ошо Алга айылында. Ошол жерде ошол эстелик тургузгандан бери майрамдар өтөт экен. 9 май майрамын ошол жерде белгилешет экен. Ошондой эле үйлөнүү үлпөт тойлор болгондо ошол жерге келип гүлдөрдү коюшуп, эскерип, өзүнүн ата бабаларын эскеришип, сүрөткө түшүп кетишет экен. Менин оюмча бул өзүнчө бир майрамга айланып, өзүнчө бир кандайдыр бир
бир жаңы жашоону тартуулады деп айтсам жаңылышпайм да. Андан кийин ошол биз башында эле баргандан кийин эле таанышып, сүйлөшүп, ошол мен өзүм дагы изилдеп баштадым, көп сүйлөшүп баштадым. Күнүгө кечиндесе отуруп алып, диктофонго жаздырып баштадым. Аябай көп суроолорум бар болчу, себеп дегенде мен өзүмдүн каарманымды жакшы билейин дедим. Ошол барып биринчи барганыбызда бир жумадай жүрүп сүйлөшүп келдик. Бул өзүнчө бир биз үчүн кандай десем, даярдануу этапы болду да. Биз ошол жакты таанышып, жана биз ошол 9 майдагы болгон иш чараны дагы тартып алалы деп келген болчубуз. Таанышканча ошо тартып алыш керек болуп, ошол жерде, ошол эстелик салынган жерде бир сонун бир иш чара өттү. Ошол тасманы көргөндө дагы сиздер өзүңүздөр көрөсүңөр, ушунчалык бир чын дилден жаш балдар аткарышып, өздөрү ушундай бир кичинекей мындай театралдаштырылган, бизге сахналаштырылган ошол бир көргөзмөлөр бар экен. Ошолорду көрсөтүшүп, ал жерде Сулайман ата дагы сүйлөп, ушул аябай мындай кызыктуу бир иш чара өттү. Мына ошону дагы тартып, Сулайман ата менен дагы мен өзүмдүн башкы каарманым менен, анын бир туугандары менен, туугандары менен, баары менен таанышып, ошол жактагы тургундар менен таанышып келдим. Ошол сүйлөшкөндөн кийин биз кайра Бишкекке келдик, себеп дегенде биз каражатты күттүк. Кичине каражат болсо кайра барып тарталы деп. Андан кийин ошол келгенден кийин мен өзүмө жаза баштадым. Кайсыл тараптарын мен кантип ачсам болот, өзүмдүн каарманымды толук кандуу кантип ачып бере алам, менин көрүп аткан элге, ошол кыргыз элине кызыктуу болуш үчүн мындай ушундай адамдар бар экенин кантип мен көрсөтө алам ушул тасма аркылуу деп аябай мындай өзүмчө ойлонуп, бир чечимдерди жасалбай, өзүнчө бир кыйын дагы болду деп айта алам. Себеп дегенде бул жерде бир каарманды тандап алгандан кийин ошол каарманды толук кандуу ачып берип, ошол ичиндеги сезимдерин дагы көрсөтүп бериш керек да. Бир гана эле бир жагын эле эмес, ошол жакшы жагын эмес. Ар бир адам, биз дагы адамбыз, ошон үчүн биздин дагы жакшы жана жаман жактарыбыз дагы бар да. Мына ошолорду дагы баардыгын көрсөткөнгө аракет кылыш керек да. Себеп дегенде ошол терс жана оң тарабын дагы көрсөткөнгө билиш керек дагы, жана ошонун бир орто жагын көрүп алыш керек. Ошол менен кетиш керек. Мына ошол Сулайман Турдубаев ата менен ушул интервьюсун биз ошол тартканда чынында 1 саатка уланып кеткен. Эң акыркы күнгө коюп койгон болчубуз. Себеп дегенде мен ойлогом, ошол съемкаларды өзүнчө пландап алган болчубуз. Бүгүн кайсын тартабыз, кийин кайсыда, ошол 10 күн тартыптырбыз. Барганыбызда ошол 10 күндүн мурунку келип кеткенибизде бир жумадай келгенде ошондо бир 17 күндүк съемка болуптур. Андан ошол ар бир күн пландап жазып алганда эмне жумуштардын аткарылган, ошолордун баарын биз ошол сүйлөшүп алып туруп тартып баштаганбыз да. Анан эң акыркы күнгө ошол интервьюну коюп чыккан болчубуз. Ошол интервьюну койгондон кийин ошол интервьюну тартабыз деп өзүбүзгө пландап алганбыз. Ошол интервьюну тартып атканда мен бир эле башында суроо бергем, андан кийин суроо берген эмесмин да. Өзү мен азыр суроо берейин десем эле өзү жооп берип баштады да. Анан ошондо дагы мен өзүмдө ойлонуп калдым. Демек мен Сулайман атаны ошол интервьюга жөндөн жөн гана даярдабаптырмын. Мен күнүгө отуруп алып сүйлөшчүмүн депчи. Мына ошол мен каалаган суроолорго толук кандуу жооп берип, мен каалагандай ошол интервью болду. Ошон үчүн аябай сүйүнүп ошол интервьюну дагы аябай күткөн болчумун. Себеп дегенде бул даректүү тасмада дагы, бул интервью дагы аябай орчундуу болот да. Мындай чоң бир сезимдерди алып келиши мүмкүн. Ошол интервью аркылуу ошол кинонун, фильмдин драматургиясын дагы күчөтсөк болот. Бул интервью аркылуу көп көрөрмандарды ошо көрүп аткан
элдерде бир кандайдыр бир суроолор пайда болгондо ошол интервьюну көргөндөн кийин ошол суроолорго жооп алышы мүмкүн. Же ошол интервью аркылуу ошол адамдын ички дүйнөсүн, кандай киши экенин ошонун баарын ачып бере алсак болот. Интервью аркылуу башкаларга болгон мамилесин, элдерге болгон, өзүнүн жакындарына болгон, негизи эле жашоого болгон көз караштарын, мамилесин ошол интервью аркылуу дагы берсек болот да. Ошондуктан сөз деген бул дагы өзүнчө бир күчтүү нерсе го. Ошол сөздү дагы абайлап сүйлөш керек дейт. Ошол сөздөн дагы көп нерселер чыгат да. Ошондуктан мен ошол интервьюм дагы бир кызыктуу болсо экен деген болчумун. Ошол кызыктуу болду деп ойлойм. Ошол кинонун аягында дагы ошол көрсөңүздөр болот. Ошол жашоо жөнүндө, өзү жөнүндө ой пикирлерин айтып, ошол бир кинонун бир эң бир немесин тууга көтөрүп койду да. Башында кино шашпай башталат негизи. Ал жакта эч кандай бир баяндоо деген жок. Кадр сыртында мындай баяндап сүйлөгөн эч нерсе, сөздөр жок. Ошондуктан дагы бир кыйынчылыктар болду. Бул ошол жон гана Сулайман атаны биз байкоо түрүндө тартып жүрдүк, өзүнүн жасаган иштери жөнүндө. Жана биз аябай көптөгөн интервьюларды дагы алганбыз. Бирок ошолордун баары кийин монтаж убагында керек болбой калды. Анан мен ойлойм, ушул сиздер дагы өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, мен ошол Сулайман атаны дагы ачып бергенге аракет кылдым, ачып бере алдым деп ойлойм да. Себеп дегенде ошол тасмада чынында көп нерселери, ошол көз караштары, жашоого болгон көз карашы, негизи эле өзүнүн жашоо шарты, кандай киши экенин, ошонун баардыгы менин оюмча тасмада толук кандуу чагылдырылган да. Андан кийин ошол Сулайман атанын кемпири, биздин апа дагы ушунчалык бир эмгекчил адам экен, эмгекчил апа экен. Ошол апа дагы бир кандайдыр бир мындай, кандай десем, акылдуу, маңыздуу бир кемпирдин ушундай бир образды алып жүргөн мындай апа деп айта алат элем да. Себеп дегенде буларды көргөндөн кийин сен жашагың келет, көп нерсе булардан алгың келет, ушулардын жасаган иштерин уланткың келет. Мындай, кандай десем, ушунчалык таза кишилер, оюнда мындай жаман нерселери жок, мындай ичи таза адамдар деп айта алат элем да. Ошондуктан мен дагы бактылуу адаммын дейм, ушул адамдар менен таанышып, ушуларды биз тасмага тартканымачы. Ошол айтып кеткендей, бул ошол негизи мен бул ошол даректүү тасмалардын максаты деп атпайбызбы? Негизи мен өзүм дагы ошол өзүмдүн каармандарымдан көп нерсени үйрөнөм. Андан кийин алардан дагы мен көп нерсени алам. Андан кийин ошол тасмага чагылдырып тарткандан кийин тасмадан көрүп биздин элибиз алардан дагы бир үлгү алса, алардан дагы бир нерселерди алып, бир ички байлыктары мындай толуп, бир жашоого болгон көз караштары дагы оң жакка өзгөрсө деп айтат элем да. Мына ошол, эгерде силерге да кызык болсо, ушул Мекке карай жол деген тасмамды көрсөңүздөр болот. Ошол тасмада дагы ошол жогоруда айтып кеткен бүт нерселер чагылдырылып, андан кийин өзүңүздөр дагы өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды, пикирлериңиздерди калтырып койсоңуздар болот да. Ошол негизи бул дагы бир өзүнчө бир тажрыйба, жана ар бир тарткан тасмалардын сөзсүз түрдө максаттары болот. Мына ушул менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта дагы албетте ушул менин тасмаларым жөнүндө жана башка тасмалар жөнүндө сүйлөшөбүз.